Мен дүйнөнүн баарына эле кыдырып бүткөм. Бер жагы 50 миң, так бир 100 миң сомго чейин кетет. 50 миң кетет болуш керек. Тамак ашты өзү жасайсыз да ошого арзаныраак кетет да. 10-20 миң сом кетет тамак аш кетпей. Чынында азыр эс алганга убакыт жок. Жай келип көбүбүз эс алууга чыга баштайбыз. Жоңорку кеңештин депутаттары 1-июлдан 2 айга каникулга чыгышат. Анын 1 айында шайлоочулар менен жолугушат, 2 айында эс алышат. Ошон үчүн биз депутаттардан каяка эс алып, жана канча акча короторун сурадык. Жайында каяка эс алууга барасыз? Айылга эле барам. Өзүм туулган жериме барам. Кыргызстанда эле болом. Бир 3 күнгө тышка чыгып келишим керек, ошону чыгып келе эле Кыргызстанда эле болом. Эң сонун өзүңүздүн мекениңизде эс алганды жакшы көрөт экенсиз да, э? Мен ар дайым ошо көлгө барам, чүйгө барам, нарынга барам. Баткенге да барып келем 1-3 күнгө, 2 күнгө. Кайсы чет өлкөлөргө барып көрдүңүз эле? Мен дүйнөнүн баарына эле кыдырып бүткөм. Бардык жерине баргам, Австралиядан башка. Африкага да баргам керек болсо убагында. А өзү негизи эс алууңузга канча акча коротосуз? Биз Кыргызстандабы? Кыргызстанда десек да болот. Эл катары эле коротом. Эл эмне жесе ошону жейм. Эл эмне ичсе ошону ичем. Айылга барам. Досторума барам. Эл катары эле. Өсөкөлгө. Чынын айтсам аны билбейм. Бизде үй бүлөбүздө каражат үчүн жолдошум жооптуу. Биринчи кезекте биз эл менен жолугушубуз керек. Ошол өзүбүздүн избирательдер менен жолугушууну өткөзгөндөн соң өзүмдүн үй бүлөм менен биринчи ирет көлгө барам. Көлгө барып туруп, андан кийин мүмкүнчүлүк болуп калса, сыртка дагы чыкканга мүмкүнчүлүк болуп калса чыгып келем. Андан сырткары өзүмдүн малая родина деп коет, алайга дагы өзүмдүн үй бүлөмдү жылда традициончу алып барам. Бул ирет дагы алып барып келем. Көлгө барам, Кудайым буйруса, анан тоолорду жакшы көрөбүз. Ошо чуңкур жактоого чыгабыз, буйруса, убакыт болуп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, Соң көлгө барайлы деп атабыз бала чакабыз менен. Негизи ошо эл катары. Өз мекенибизде эс алууну жакшы көрөт экенсиз да, э? Канча акча коротосуз бир эс алууга? Эми биздин өзүбүздүн машинабыз бар, тоолорго барсак палаткаларыбыз бар. Көп деле коротпойбуз деп ойлойм. Мына көлгө азыр бизде жогорку кеңеште 50% менен скидка менен сатып атат бир нече пансионаттарга. Ошол жактарга путевка алабыз, Кудай буйруса. Бүт үй бүлөбүз менен барсак, канча күн жүрүшүбүздөн эми 5 күн, 10 күн жүрүп калабызбы, тамак ашы кандай болуп калат, өзүбүз жасап жейбизби, сатып алышка туура келеби, ошодон эме болот да, эми канча акча кетет. Эми көп деле кетпейт, буйруса жетет Кыргызстанда өзүбүз. 10 миң. Эми билбейм, өзүбүз продуктыларды алып, керектүү кийим кечелерди алып, ал жерде лишний нерсе сатып албай турган болсок, 10 миң жетпейт, конечно. Семьябыз баарыбыз 5-6 адам барсак, бир 30 миң жетет болуш керек. Кайсы чет өлкөлөргө барып көрдүңүз эле? Чет өлкөлөргө акыркы мына депутат болгондон бери барып эс ала элекмин. Мурда адвокат болуп жүргөндө эс алып калат элем. Таиландга бир барганбыз, Европаларга барып эс алчубуз. Балдарды ээрчитип алып, азыр убакыт жок, честно говоря, эме жетпейт айлыгыбыз ага барып келгенге. Мурда эми юридикалык бизнесте элек, анда гонорарлар жетиштүү болчу. Мен жылда эле өзүм үй бүлөлүк пландап койгом. Кыргызстанды жакшы эле көрөм деп. Кээде жетишпей калам. Азыр июлдун башында өзүм кичи мекениме барып элдер менен жолугам, жашоочулар менен, аерден азыркы социалдык абалдар менен таанышып, андан кийин чет элге Кытайга иш сапарым бар, 1 жумадай. Андан кийин көл, ушу бизде мындай туризмди мен өзүм билесиз, экологияга, жаппай жаныбар коргоо боюнча мыйзам жазып, мен аябай көп салым кошуп келатам. Ошолорду туризмди жакшы жерлерди чыгып, жөнүнө чыкпастан мен элге ушинтип өзүм түз эфир кылып, мактап келе деп ошондой кылайын деген пландарым бар. Кыргызстандын ичинде ошо барып келүү, анан ошол тиги немеге төлөө жатаканага көп акча кетпейт. Кыргызстандын кайсы шайлоо барсаң эле ашып кетсе бир
10-20 миң сом келет магаш кетти. Чынында азыр эс алганга убакыт жок, себеби кийинки жылда уже шайлоо башталат. Бүгүн эс алсаң, эртең 10 жыл эс аласың. Ошон үчүн мен эс албайм. Шайлоочулар менен иштейм. Жумушка чыгам. Кыргызстанда эле болом, биякта эле болом. Мүмкүн көлгө барам, бирок ал август айында 3 күнгө барыш мүмкүн. А так көбүнчө мен китептерди окуп, жумушка чыгып, тренировка кылып, ушундай эле темп менен кете берем. Ошол 3 күнгө көлгө барсаңыз канча акча коротосуз? Азырынча бааларды билбейт экем. Чынында биз мындай бронирование алдын ала кылган жокпуз. Себеби менде үй бүлөдө жакын учурда биз балабызды күтүп атабыз. Ошон үчүн азыр пока мындай заранее кылган жокпуз да бронирование. Көрөбүз. Мүмкүн барбайм даже. Эки айлык каникулда билбейм азырынча каяка барам, көлгө барам деп ойлоп атам. Чет жакта план жок. Чет жакка жок. Бала чака менен кошо 10 күнгө эле бара алам да. Азыркы биздин көлдүн сезону башталып, кымбатчылык да көлдөчү. Бизде всегда бааларды көтөрүп алабыз. Бир мисал келтирсем, 50 сомдук нерсени 150 сомго алабыз да. Ошо менен бир 50 миң кетет болуш керек деп ойлойм да. 10 күнгө, Тамак ашты өзүбүз жасайбыз да, ошого арзаныраак кетет да. Ошондо эле. Ошондо. Если кафеге кире турган болсоң, көп кетет болуш керек деп ойлойм. 50 миң деп ойлойм мен 10 күнгө. Мен көп жылдан бери Үсүк көлгө эс алам. Анан чүйдүн тоолорунда эми көбүнчө жазында эс алабыз, анткени салкыныраак. Жайында ысып кетет. Анан быйыл Соңкөлгө бир барып келейин деп атам үй бүлөм менен. Анткени балдарым Соңкөлдү көрө элек. Мен үй бүлөм чоң, 4 балам бар. Ата-энем бар. 7-8-10 кишиге чейин чогуу эс алабыз. Бер жагы 50 миң, так бир 100 миң сомго чейин кетет.